Саламатсыздарбы? Болгон окуянын негизинде тартылган зордук, зомбулукту көрсөткөн өч тасмасын баарыңыздар эле көрсөңүздөр керек. Мына жакын арада эле өч эки карындаш деп аталып экрандарда коюлуп атат. Дал ошол өч эки тасмасы туурасында сүйлөшүү үчүн анын режиссеру жана сценаристи, ошондой эле башка каармандар менен биз маек кылуу үчүн студиябызга режиссер, сценарист Шамилбекти чакырдык. Ошондой эле баш каармандардын ролун жараткан Аян Батырбек жана Адеми Абасканованы чакырдык. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Кечээ жабык эшик аркасында кинону көрсөтүп алдыңыздар. Жакшы өттү. Эл кандай кабыл алды? Биз таң калдык. Эл мындай баягы бул эми зордук зомбулук жөнүндө кино болгондуктан баягы кайгырып ушинтип отурдук го дегенбиз, бирок аябай колдоо менен, кол чабуу, ышкырык, сүрөөн менен сүрөп кабыл алып алышты. Өзгөчө Аяндын каарманы баягы мушташкан жерлери бар, кинодо экшн сценалар көп, ошол жактарын жакшы кабыл алды. Аян мырза, эске салсак, Казакстандан келди, атайын ушул өч тасмасына тартылуу үчүн келип, тартылып, жабык көрсөтүүгө катышып, жакын арада кетет окшойсуз. Элдин кабыл алуусу жактыбы сизге? Унаады, өтө керемет. Рахмет, көп күчтүү каршы алдыңыз. Мага катты унаады. Буюрса, баардыгыңыз барып көрүңүздөр. Өтө жакшы фильм чыкты деп ойлойм. Адеми? Сиз дагы, мен жаңылбасам, дебюттук ролуңуз, бул? Жок, бул дебют эмес. Дебюттук мындай кинотеатрга чыккан бул эсимде тасмасы болгон буга чейин. Бул болсо кинотеатрга чыккан экинчи толук метраждуу тасмам. Жактыбы? Мага албетте жакты. Ышкырык-ыкырыктар мен негизи аябай сүрдөгөм, ошо жабык көрсөтүүгө барардачы. Даже кээ бир маалда ойлоп калгам, барбай эле койсомчу, барып көргүм келбейт тасманы деп. Анткени мен үчүн оор эле болгон да. Анан бирок жакты мага. Мага аябай эле жакты, жабык көрсөтүүдөн мындай жакшы маанай менен кеттим. Элдер бул тиги Адеми өзү менен болгондой, жанагы бизге да азыр кечкисин көрүүчүлөр менен барып жолугуп атабыз да. Адемини кучактап, аябай өп, муну аябап атышат. Нуся деп. Оор болуп да атпайсызбы? Эмнеси оор болду? Ошо тартып атканда оор эле болду. Мындай аябай өтө оор болду деп айта албайм. Албетте мындай колдоо, тартуучу топтон колдоо көп келди, режиссерубуздан, башка актерлордон колдоо көп келгендиктен мен мындай өзүмдү жакшыраак сездим да, бирок кээ бир аябай оор сценалар болду, мындай эмоционалдуу жагынан жакшы эле кыйналдым го дейм. Анткени актриса бул кыз экинчи кино тасмасы да, чоң кинодо. Өзү айтпай, эсимде мен ошол жактан көрүп, анын ии жакшы кыз экен деп калгам да, актриса катары. Анан бул жакта ойнойн дегени баягы каарманынын болгон ошол убакта эмне сезип атса, бул ошол өзүнүн өткөрүш керек болду да, өзүнө сезип, анткени көзүнүн, ойносунан баягы көрүүчү билип коет да, калп экенинчи. Бул ошол образга, ролго 100% кириш үчүн бул ошол өзүнүн каарманы эмне сезип атса, ошону жан дүйнөсү менен сезиш керек, туура келди да. Ошол себептен эмоционалдуу жактан оор болуп калды. Түшүнүктүү. Шамил мырза, өчтү баарыбыз көрдүк. Айрым жерлерден ыйладык, айрым жерлерден чочудук, корктук, аядык дегендей аябай көп эмоцияны сездик да ошол кинону көргөндөн кийин. Анан экинчиси анын уландысыбы деген суроолор болот экен. Жок, бул уландысы эмес, бул карама таптакыр башка окуя, бирок көйгөй эски. Ошол эле көйгөй, зордук, зомбулук, адилетсиздик, теңсиздик, акчалуулардын ырырдалып, кедей кембагалдар бут алдында тебеленип калган, ушундай канчадан бери келаткан биздин баягы кыргыз элинин жараты болгон көйгөйлөр. Анан биринчи кинонун аягында башкы каарман эмне болду деген суроого биз бул экинчи бөлүгүндө учкай жооп бере кеттик. Аны баягы кунт коюп жакшы көргөн адам түшүнүп алат. Бирок бул башка окуя. Мына бул ушул эки адам ойногон агасы менен карындашынын мамилеси. Эгер биринчисинде кыз бул ааламда жападан жалгыз калып, өзүнүн көйгөйү менен, ошо адилетсиздик менен жалгыз күрөшсө, бул жакта жакын бир тууган агасы көмөк кылат да, ошондой. Ушул маселени кайрадан козгоп атасыз да, экинчи ирет козгоп атасыз. Эмнеге ушул маселеге токтолдуңуз, ошону кенен айтып берсеңиз? Себеп дегенде бул маселе биздин коомчулукта бар, тилекке каршы, бирок бул баягы неме да, биз баягы үйгө коноктор келсе деле, ай кокуй, могул ураган тамыбызды көрүп калбасын, бул жаман жыртыкты көрүп калбасын деп жаман нерсени жашырабыз го бөтөн көздөнчү. Ошол сыяктуу биз муну козгосок, комментарийлерин окуп калып атам,
бөтөн элге, коңшу элдерге биз уят болуп атабыз дейт. Жок, бул дүйнө жүзүндө бар көйгөй, бирок тилекке каршы дүйнө жүзүндө кандайдыр бир деңгээлде айтылып, бул иш чаралар жүрүп келсе, бизде көмүскөдө калып иш чара жүрбөй айтылбай келет. Ошол себептен просто мындай козгойлуу, элге көргөзөлүү деген да максатта. Анан комментарийде мисалы үчүн дагы эле бир көп адамдар жок, мындай көргөзбөш керек деп каршылык көргөзгөндөр, адамдардын аң сезимине бул терс көрүнүш, анан жана ушундай эле коомчулуктун эң чоң көйгөйү катары кабыл алынып кирбей эле экен. Ошол себептен кичине аң сезимге ушундай жаман терс жагынан көргөзүп атабыз ошо. Кайсы бир нерсени канчалык жашырсаң, ал ошончолук чоң проблема болот. Кыргызда жакшы макал бар, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат деген. Ошондой месседж алдым. Аябай жакшы идея болгон экен. Болгон окуя деп атпайлыбы? Айтып берсеңиз. Бул негизи болгон окуя негизинде тартылган. Бул ошондой эле мына Аян мырза ойногон Максат деген жигит. Эми биз атын өзүбүз таап койдук. Жашоодо ошондой карындашын көпкөн байдын балдары ала качып кетип, ал убакта ала качуу көп болчу. Азыр азайып калды. Анда деген баягы соттолчу да эмес ала качкандачы. Ошенткенде анан агасы барып, алар менен аларга каршы туруп, ушундай бир окуя болгондо, анан биз албетте көркөмдөп дагы баягы художественное отступление деп коет, баягы ошондой кылып кошуп дагы жаздык. Аян мырза, сиз Казакстандан келиптирсиз. Учкай таанышалы сиз менен. Канча жаштасыз? Казакстанда да актёрсузбу? Эмне болуп Өчү эки тасмасына тартылып калдыңыз? Мен неде Казакстанда, Алматыда турам. Жасым 26-да, буюрса 27-ге толом. Өчү эки фильмине мен сол кастинг аркылуу өттүм ғой. Шамал Байке шакырды кастингге, через кастинг директор жазып, сосын Шамал Байкемен сөйтүп өттүм. Мен биринчи рет Кыргызстанга келип турмун, мага катты унады. Сол Балыкчы калаасы катты унады мага. Кудай кааласа жазда тагы да барам, өйткөнү өзүндүк бир атмосферасы бар. Балыкчы калаасынын өзү киного, өзү атмосферасы, сол кинематографияга жакшы келетин кала экен. Балыкчы тургундары мага катты унады, тоже өздөрү конак жай, күчтүү адам менен ашык сүйлөшө алат. Жасырмайт эчтеңени, жасандылык жок адамдарда. Кыргызстандыктар баарыбыз эле ошондойбуз. Балыкчыда сондай кишилер менен көп сүйлөштүм да мен, калдык менен. Бишкекте көп болгон жокмун. Сол үчүн мага катты унады ол жактын калкы. Эми жалпы мага Кыргызстан катты унат. Жакшы конак жай каршы алды мени. Казакстанда актёрсузбу? Казакстанда актёрмун. 6-7 жыл болуп калды актёр болуп жүргениме. Театральныйды битиргем, негизи театр актёрмун, театр жана кино актёрмун. Трейлерден көрүп алып, жабык көрсөтүүдөн көрүп кыздар сизге ашык болуп атышат. Бул боюнча эмне дейсиз? Билбейм. Боло берсин деп. Боло берсин. Адем сиз менен таанышалы. Студентсизби, окунуп бүткөнсүзбү? Эмне менен алектенесиз? Мен азыр студентмин. Быйыл бүтөм, буюрса БАУнун 4-курсунда журналистика тарабында окуйм. Бизге кесиптеш турбайсыз. Ооба. Ошо, азыр ошо иштейм, киного тартылам жана окуйм көбүнчө. Кыйын кыз баарына жетишет. Азамат, деги Өч чыкканда Сүйүн Аткарбай эле Оролбекова, анан ал интервью берди да башка жалпыга маалымдоо каражаттарына. Ушул киного тартылгандан кийин мен жигитим менен сүйлөшпөй калдым деп атты. Айтканыңыз келсин жеңе. Биз да сиздерди болуп көп балалуу бололу. Сиздин жашооңузга, жеке жашооңузга, балким ата-эне, бир туугандарыңыздын көз карашы кандай болду, кандай таасир берди? Бул жеке жашоомо көптүрө таасир эткен жок. Анткени жеке жашоом жок. Только сабак жана жумуш. Убактысыз жогон. Бирок бизде менталитет деген бар. Менталитет деген бар. Мага аябай ушул тарабынан дагы оор болдум да. Мен мисалы башында ошо роль сунуш кастингден өттүм, анан биз сени ошо кандай дейт, утверждение, иши кылса биз сени ошо ролго алабыз дегенден кийин мен ошондой эле ойлоно баштадым да, мен азыр кантип тартылам буга, мен морально даяр эмес болчумун буга депчи.
Анткени башынан эле мамам айтып келчү да, мындай ролдорду аткарба, мындай кинолорго тартылба деп. Анан кастингге барып калып, мен билген эмесмин да, өтүп кетерим деп жөн эле барган болчумун. Анан 5 мүнөттөн кийин өтүп кеттиң. ооба, ошо 1 сааттан кийин эле чалышты, биз сени ушул ролго алмай болдук деп. Анан ошондо коркуп баштадым, аябай коркуп баштадым, чынын айтканда. Анан сабактар менен дагы сүйлөшүп атып, көп мындай эмелер болду да. Как это, за и против Тартылбай деген. калчудай болуп атты да. Ооба, тартылбай калчудай эле болуп аттым. Бир жеринен ошо роль өзү мындай оор болгону менен, экинчисинен апам каршы болуп аткан. Сен ошон үчүн эле бул сабактардан бошобойм Жок, деп. сабактардан бошобой аткам негизичи. Анткени именно ошо декабрдын аягы, биздин 1 семестрдин аягы, финальный экзамендердин убакыты болуп аткан. А буга чейин дагы башка киного тартылып 1 ай жок болуп калып, уже дагы 1 ай кое беришпейт болчу да. Анан аябай ойлонуп аттым. Мугалимдерден дагы сурансам дагы мынтип, алар дагы мынтип атышты да, дагы бир жолго кеткен тасыңбы анан. А мен болсом мындай, как бы сказать, оценкаларымды мындай аябай карайм да, мындай. Жакшы окуйт. Анан ошо не хотелось жертвовать оценками тоже. Чылсы аябай көп ойлондум. Анан апам дагы бир четинен мындай тартылбай эле койчу деп аткан. Анан аягында все равно макул болдум. Анткени өзүм эметтим да, роль аябай кызыктуу экен депчи. Кандай кыйын болсо дагы, менталитетибизге көп туура келбесе дагы, балким ооба үй бүлөм, балким тиги туугандарым мындай терс карашат, макул, бирок мен өзүм үчүн, өзүмдүн актерский жагым үчүн кылып көргүм келди да, аткарып көргүм келди. Ооба. Ар бир эле актриса макул боло бербей турган роль. Негизи биринчисинде дагы сүйүн дароо макул болгон, ал андай деп ойлогон да жок. Ал айтты, менин бул тандап алган кесибим. Актриса бир күнү актер, негизи эле бир күнү хан болсо, бир күнү дербиш болот. То есть ага берген ролдун баарын ойнош керек да. Ошол себептен макул болду, бирок сүйүндү тескерисинче жакшы кабыл алышты. Мисалы үчүн ал тарапка жаман сөздөр айтылган жок, сүйүн тарапка аябай мыкты экенсиң, жакшы ойногон экенсиң деп. Аны ал интервьюда ошондой кескилеп, кичине туура эмесирээк маалымат берип койгон экен. Себеп дегенде кескилеп эмес, эми сүйүн ал жактан негизи бизге тартып атканда жигити жок болчу. Ал эле эмес, мен сөз айтып көрсөмбү деп да ойлонуп жүргөн убагым болчу да. Муну да эмне айттым, сен койсуң болсуңар да. Анан жигити жок болчу. Ал баягы айтсаңыз деп баягы сурап алганда, о макул деп ошондой кылып коюптур баягы. Роликти жакшыраак элге таратуу үчүн кандайдыр бир нерсе айтып коет да, бизде ушундай ыкмалар бар. Ошо, анан ошол себептен биз дагы аны катуу ойлондук. Анан Адемиге дагы бул жаш кыз болсо, жаңы чыгып келаткан кыз болсо, анан көп кыйын болуп калбасын деп биз ошо зордук сценаларды ачыктаткан жокпуз. Биз Адеминин бетин көргөздүк болгону. Болду, башка эч нерсе жок. Бетин ыйлап атканын эле көргөздүк, анан көргөзгөн жокпуз. Адемин чечинтип, андай мындай жаман ачык сцена кылган жокпуз. Анткени ансыз деле кыз зордолуп атканы белгилүү да. Апаңыз көрдүбү кинону? Жок. Чакырган жоксузбу? Жок, чакырган да жокмун. Өзү дагы айткан, башында мен тартылып баштаганда эле айткан, мен бул киного барбайм деген. Даже трейлерин дагы көрбөй койду. Үй бүлөсүн кошмар этебиз. Ичинде эч ким албагандай болот. Шамил мырза, азыр биз кинолор, аябай Кыргызстанда кинолор көп чыгып кетпедиби? Анан актерлор айланып атат да. Улам эле ар кайсы ролдо көрүп атабыз актерлорду, бир саналуу эле актерлор бардай сезилет да, мага көрүүчү катары. Анан сиздин өчтөн, анан өч экиден дагы байкаганым, элдин баягы көзүнө көнүп калбаган актерлорду тандайт экенсиз. Ооба, тилекке каршыбы, тилекке жарашабы, анткени бир убакта башында тартылып жүргөн актерлор азыр көп бир чакырат. Чынын айтыш керек, бизде актерлор таңсык, аз. Рынок кичинекей. Анан ошол эле актерлорду ала бересиңер деген себеби дагы бар. Себеп дегенде кино, анан театр сахнасы эки айырмачылыгы бар ойноо ыкмаларында. Анан ошон үчүн жалаң театрда жүргөн адамдар киного дароо кирип кете албайт. Театралдык оюн көргөзүп коет да. Кинодо жашоого жакыныраак ойношуң керек. Ошол себептен баягы дайыма тартылып жүргөндөр, алар баягы опыт алып калат да. Анан сен менен
ал менен убакыт азыраак кетиресиң, үнөмдөйсүң да. Ошол себептен баягы көп режиссерлор, продюсерлор ошол жагына басым жасап, оңоюраак, батыраак тартыш үчүн кылып жүрүшөт. А мен тескерисинче жаңы жүздөрдү аракет кылып атам. Бул мисалы үчүн Адемини жанагы кайсы кино дедим? Эсимде киносунун режиссеру ачты да. Мен ошол жактан көрүп алып вау дедим да. Экинчи эле киносу аянды ошол себептен бияктан таппай Казакстандан алдырдык атайын чакыртып. Ошондой эле бул айтайын дегеним көрүүчү ошол болуп аткан кинодо болуп аткан окуяга толук ишениш үчүн бул адамдарды тааныбаш керек да. Менин жеке оюмда. Анткени мисалы үчүн кече эле бул жакта күлүп жайнап жүргөн актёрдү бүгүн алып келип мындай кылып койсоң кичине неметип калат. Эми ал деле эмес. Мисалы үчүн Бакыт Мукул комедийный ролдорду көп ойноду, бирок бул жакта драмалык оюнду ойнойду. Атасы Укмуш сонун ойноду. Көрүүчү ишенди. Балким ошол жерден бактысын таап кетмек. Же ал баланы тааныбаса, же билбесе, кантип жашайт? Эми иши бир канча себептери бар. Жаңы жүздөр менин биринчи себебим баягы биздин көрүүчүлөр ал азырынча көнө элек бул роль экен, анан бул актер экен деп айырмалабайт да. Ошол айырмалаганга чейин жаңы жүздөр менен тартууга туура келет. Демек, киночулар менен көп сүйлөшүп калам, анан кийин популярдуу актерду тартайын деп аракет кылышат экен, постерге чыгарсам элди тартат дегенчи. Ооба, көп Бул ошондой түшүнүк деле анча туура эместей окшойт. Коммерциялык көбүнчө продюсерлик кинолор ушундай болот. Продюсерлер бетине карап, мисалы үчүн Аскат Байкени чакырып коет да, кинодо бир мүнөттүк эпизод болсо дагы ошонун Аскат Байкенин бетин чыгарып коет. Бизде тамашалап калабыз, киночулар Аскат Байкенин бетин кинону сатат депчи. Чындыгында Аскат Байкенин бети постерде турса, киного кишилер агып барат. Анан көбү ошого карап кылышат да. Бул негизи туура эмес деп ойлойм. Себеп дегенде сен канчалык Укмуш Ди Каприонун бетин чаптаба же кандай болбосун, киноң өзү алсыз болуп калса, баары бир эле киноң ийгиликсиз болуп калат да. Анткени адамдар барып көрөт, анан бири-бирине биздин эң чоң реклама адамдар бири-бирине айтуусу. Кино жаман экен деп койсо, сиз рекламага эмес, тааныган адамыңызга ишенесиз да барып аласыз. Сарафан радио. Казак актерун эмне болуп тартып калдыңыз? Бул казак актёру 5:32 деген казакстандык сериал тартылган. Белгилүү сериал. Ошол жакта бул аян ойногон экен, анан мен деле билбейм. Карындашым чалып ушундай айтып калган бир жерден. Актер таппай атам башка каарманга ушундай деп сүрөттөп берип койсом, ал карындашым балалуу да, күнү түнү сериал көрүп үйдө жатат да. Билет экен анан ошо казакстандык актер деди. Анан биринчи аянга мен сөз текст сценарийден бир үзүндү жибердим, окуп көрчү, жакшылап даярданып, кыргызча мындай болот деп. Анан окуп жибердим, анан мен ойлодум, баары бир окшош тилибиз, бирок баары бир акцент казактардын тили жумшагыраак болот бизге караганда. Биздики каткаалаң да. Ошентип анан болбой коюп калды. Анан кайра актер таппай коюп дагы. Анан аянды кичине эртерээк чакыртып келип алып, анан кастинг директору күнүгө сценарийди жанагы Алипени окугандай окуп жаттап чыкты. Кыргызча үйрөнүп калыптырсыз да, э? Ооба. Кыргыз тилинде ойноо болот бекен? Ойноо жакшы, өйткөнү мен сол осында эрте келгенден кийин дайындалгандан бөлөк сол площадкада баардыгы енді кыргызча сүйлөйдү ғой. Кулакка үйрөнүп, кичине баганагындай әріптерді кичине сол тилим жумсак болгондон кийин, казакча кичине жумсак болгондон кийин кичине каттыраак, мисалы жок болотун болсо жок деп кичине сөйтүп кулак үйрөнүп кетти, кичине оңой болду содан кийин. Бир эпизоддон кичинекей сцена Адем экөөңүздөр аткарып бере аласызбы? Сиздин кыргызчаңызды угалы көрчүлөр уруксат. Кайсынысы бар эле? Жаккан жеринен эмоция көбүрөөк. Машинедегилер бар. Эми азыр только акча менен өтүп калышпадыбы? Эми акча өтүш керек. Жок, ушунча жыл даярданып анан акча менен өтүп калмак белем. Мен акылым го. Сизге бир нерсе болсо, мен көз жашым кургагача ыйлагым келбейт. Биз эле ала качып отурбузбу кызды? Өчтү тартканыңызда сиз зордук зомбулуктан тышкары эл эмне дейт деген теманы козгогонсуз, баягы эркек кишинин чечкинсиздиги деген бир канча темалар козголгон. Ошол эле учурда аялдын күчтүүлүгүн дагы көрсөткөнсүз. Мында мен жаңылбасам, бир туугандар ортосундагы биримдикти, бекемдикти көрсөтүптүрсүз, э? Ооба, мамиле булардын мен айтайын дегеним, ар бир айымды коргой турган, айым мындай таяна турган бир эркек адам болуш керек жашоосунда дегенчи. Айым аял киши эми баары деле физикалык жактан Кудай тарабынан
алсызыраак да. Анан ошол себептен эркек адам коргоочу болуп туруш керек деген маанини камтам. Эми бул жакта аябай көп бир жаман иш кылсаң ал сөзсүз өзүң жашооңо кайтып келет. Ата менен баланын ортосундагы мамиле иши кылып биздин турмушта, жашообузда, элибизде, коомубузда кандай көйгөйлөр болсо, баардыгын мындай точечно мындай берип кетүүгө аракет кылдык. Кинону барып көрсөңүздөр, көп айтып атат эмоциональный качели деп, то есть мындай кандай десем, кызыксыз болуп, мындай телефон чукулап отуруп калбайсыңар да, бир мындай бирип отурасыңар, сөз берем, ошо кинонун аягына чейин кое бербейт да, силер ушинтип эле отурасыңар, бирдем менен көрүшөт. Биз өзүбүз кинотеатрларга барып элди көрүп атабыз да. Катыган боюнча көрүп атышат да. Анткени көп көйгөйдү бир кинонун алкагында айтып жеткизиш оор да, убакыт жетпейт. Бирок биз ошого карабай эле көргөзүп берүүгө аракет кылдык да. Ошол себептен баягы ар бир адамга кинодо болуп аткан окуят тааныш болгондуктан, анын жашоосунда дагы ошол нерсе бар болгондуктан алар ошентип кызыгып көрүп атышат. Бул боюнча сиздин дагы кошумчаңызды угайын дегем. Жана бул жерде Шамил мырза баягы эркек кишинин көзү менен карап ушул кинону тартып атат да. Сиздин көз карашыңыз кандай болду? Албетте бул көйгөйлүү тема. Бирок мен оюмча айымды только эле эркектер коргой алат деген мен эмесмин да. Мисалы, айым өзүн коргой алат ар дайым. Аялга аял мындай колдоо көрсөтсө, мен мисалы ушул ролду аткарып атканда билген эмесмин бул мындай чын окуянын негизинде болот депчи. Бирок ошол адамдын, ошол каармандын жашоосун жашап көрдүңүз да, кинодо болсо дачы, кыска болсо дагы эмне сезип аттыңыз? Мага оор эле болду, аябай, как сказать, мне было очень обидно за героиню. Мисалы, өзүм ошо аткарып атканда аябай боорум ооруду Нурайга. Мен оюмча бул аябай адилетсиздүүлүк болду да. Ошо Нурайдын жашоосунда аябай мындай жарык, жашоону сүйгөн, өзүнүн мындай максаттары бар. Жаркылган кыз ушундай абалга туш келип калганы мен үчүн бул аябай адилетсиз нерсе да. Жаркылдаган демекчи, кыргыз тилинде өч деген сөз жарк этип турган нерсени өчүрүү жана бирөөдөн өч алуу деген эки мааниде камтыйт. Сиздин кинодо өч деген сөз эмнени билдирет? Менин кинодомдо ошо, биз ошондой эле маанине камтыганбыз. Өч деген адамды, өзгөчө айымды ошо күйүп, жанып, жашоого болгон жакшы ой тилек максаттары менен келаткан адамды өчүрүп коюп атышат да. Ошондой мааниде камтыган. Анан кийин бул жакта мисалы үчүн адеми айтып атпайбы, адемиге оор болду, себеп дегенде адеми жакшы үй бүлөдө тарбияланып атат, азыркы замандан жакшы жерде окуйт. Мындайча айтканда, Кудайга шүгүр, Кудай сактасын, бирок андай кырдаалдарды көргөн эмес да, башынан өткөргөн жок да. Ошол себептен адеми баягы ошону жашап өтүү, ошондой үйдө, ошондой жерде, ошондой немелерде кичине кыйын болду да. Анан мисалы үчүн тилекке каршы мен өзүм эле күбө болуп калгам. Биз жактагыларды деле ошондой ыдык көйгөзүлүп, анан алыс барбай жакын кошунасы, тууган туушкандары айтор иши кылып ушундай көп жаман нерселерге кабылган кыздар көп болот да. Анан алар айта албай эле ичине сактап өмүр бою келаткандар көп да. Анан ошол себептен эми баягы ошондой адамдарга айтайын деген сөз, эми өч алсын деген максат жок бул кинодочу. Айтайын дегеним, силер баары бир эртеби кечпи бир адамга зомбулук, кордук кылдыңарбы, баары бир өзүңөрдүн жазаңарды аласыңар деген айткым келди да. Карындашымды бергиле дейм. Нурай отурду уже, эч жакка барбайт. Сиз эң камкор байкесиз. Анан Аян мырза негизи биздин кинобузга кошкон салымы өтө чоң. Себеп дегенде бул мырза биринчиден өзүңөр көрүп атасыңар, жакшынакай жигит, бойлуу, келбеттүү жигит, анан үнү дагы мындай коңур үндүү. Кең далылуу, кырдач мурун деп сындайт. Анан баягы өзү дагы мүнөзү дагы аябай жумшак, оор басыруктуу, сөзүнө турган жигит экен да, март берешет. Анан кийин баягы
съемкада тартуучу топ бар да, анын жарымы кыздар да. Жакшы көрүп калып балага албадык. Бүт кыздын баары сүйүп калып. Жумушун унутуп коюшту. Ооба, иштебей эле ушун жалдырып аянды грим кылып эле, аянын костюмун оңдоп эле бар эле. Байкуш адемин унутуп коюшту, айтып койчу. Жок андай эле болгон жок. Калган жарым бар дейсизби? Адеми алардан кызганып муну деп эле тамаша. Тийиштиби? Жок, кандай болгон жок. Профессионально болду негизи. Тамашалап. Барлыгы профессионально, күчтүү. Барлыгы команда өтө күчтүү жумуш жасат негизи. Эми балким кыргызга күбө болуп каласызбы дейин деп атам да. Болушу мүмкүнбү? Билбедим аны. Аян оялчу. Жөн эмне кыргыз кыздар жакпайбы? Жок, күчтүү. Провокация болуп кетти болчу. Ауыр сұрақ просто маған. Алысыраак? Ауыр. Тяжелый вопрос. Азырынча үйлөнүү жөнүндө ойлонуп Жок, элексизби? жок. Карьера, Карьера, жұмыс. Кішкене жұмыс істеп, ел көріп, жер көріп. Туура. Жакшы экен. Казакстандык актерду чакырганда мен бир жолу мурда башка кинолорго байланыштуу угуп калганым бар. Казак аудиториясындагы алуунун бир жолу кең деп айтышкан да. Ооба. Сиз буга эмне дейсиз? Ал дагы бар, ал жагын дагы карадык, албетте. Себеп дегенде казак эли дагы биздин элдей эле өзүнүн киносун сыйлайт, баалайт. Анан баягы өзүлөрүнүн актеру тартылып атса барат чындыгында. Ал жагында ойлодук, ооба. Казакстанга коесуздарбы? Албетте, анткени биринчи өч аябай казак элине жагып жакшы кирген, жакшы кабыл алышкан. Анан биз экинчисин дагы коебуз, анткени Казакстан жактагы биздин өнөктөштөр өздөрү суранычтап келели депчи. Ошондой эле интернеттен көрүп калып атам, Инстаграмдан көрүп атам, өзбек фильм сонун дубляж кылат экен да, үн коштоону. Ал РНКда чыгайын деген оюңуздар барбы? Ооба, быйыл Кудай буйрса Өзбекстанга, Ташкентке, анткени биздин Синематика, өзүңөр билесиңер, кыргыз компаниясы, кинотеатр Синематика. Ошол Ташкентте чоң кинотеатр ачкан. Синематика вуз деп чыгарат. Синематика вуз, ал жака көрүүчүлөрдүн баруусу жакшы. Анан өзбек туугандар бизге комментарийге жазышат да, аябай сонун кино тартып турсуңар деп. Негизи мен байкадым, могу YouTube'га биринчисин чыгардык да, өчтү. Алдында Казакстандык казак эли дагы, өзбек эли дагы комментарий кошо жазып атышат да. Казак элинен, өзбек элинен бир дагы неме жок. Хейт деп коет го. Жаман жок. Только биздикилер хейт кылып атышат. Эми бизде мүмкүн кинонун көптүгүнөн болгон. Балким. А уже тандап калышты да, мурункудай болбой. Мурун деген кандай кино чыкпасын, жыргап эле жей берчүбүз да. Баягы немедей болуп, раманы деген сливочный майкен деп жегендей болуп. Ал эмне? Ал маргарин экен деп көрсөтчү. Орусча которосуздарбы? Орусча да которобуз, анан англисче которобуз. Себеп дегенде Америкадан дагы сурап атышат. Кинону көргөндөр ужас фильм экен деп ойлоп атышат. Ооба, көбүнчө тилекке каршы бизде баягы жанрларды талкуулаганда кичине алешемдик кетип калып атат. Бул трагедия, драма и триллер. Хоррор эмес, ужас фильм эмес. То есть бул жакта скримерлер жок, жана скример деп коет. Деп чыга алганда коркуп. Андай жок, бул жак көбүнчө трагедия го дейм. Улуттун трагедиясы. Триллер дагы көп. Триллер дагы бар. Өзгөчө бул кыз адеми, бул актриса ошондой багытта бар да, спойлер кылбай эле коеюн, кызыктуу. Ал жагында сонун ойноду. Токойду элестесең, суук, балыкчы суук, шамал акырып, жана жатарда кийип жаткан эмне деп коет? Пижама. Ошол менен Токойдо жалгыз чуркап жүрбөдү. Бирок мен балыкчынын шамалына көнгөм, өзүм балыкчыда чуркап. Балыкчылык кызбаса унутуп калган тургайм ооба. Аянга балыкчы жагыптыр. Алып калалыбы? Ооба, балыкчыдан кыз. Кыргызстандыктардын баары ушундай десем, жокму, балыкчы деди го. Балыкчы, өйткені мен Астанадамын өзі, Астанада 16 жыл тұрдым. И там тоже ветрено. И похожий Климат окшош, иә, климат қатты ұқсас. Сол үшін маған команда айтқан кезде басында ол жақ суық, ол жақта қатты, мен қорқып қалғанмын ол жақтан. Ойладым да қатты су шығар может деп дайындалып. Барсам Астанадай күшті. И барлығы айтады, суық неге саған, мен айтамын, 16 жыл мен Астанада тұрғым, маған үйреншікті. Бұл суықты тоғытпаймын дедіңіз бе? Биз үшіп атсақ, өшібейді да, жұқа куртка менен. Чачын монтип, шамалдан учуруп монтип.
кино учурунда, тартуу учурунда сөзсүз кызыктуу же күлкүлүү окуялар болот. Эстеп ошондой айтып бербейсиздерби? Колумду ортолганымды айтып бербейсиңби? Колумду сцена төбелес сахналары негизи осы жакта дайындалдык Бишкекте. Ар жака барган кезинде кичкене өзгерип кетти да. Бирок сол бир жарты сааттын ичинде тез кайталап алууга убакыт болду. Мен алдыңғы бойға не қылып қалғам ғой, мен дайындалғам өзіммен жеке дайындалып қайталағаннан кейін, соған үйреніп қалғаннан кейін, ана бой жақта келе жатқан кезде ударлар бір-біріне кетіп қалған кезде, қол ауыртып алған кездері болды. Бірақ жақсы бітірдік, күшті болды негізі. Өзіңіз мұшташқанды білесіз бе? Иә, өзім негізі спортпен айналысқам, кішкентай кезімнен спортқа жақынмын. Буту чукпуш чойлат, монда айта берет. Мындай каскадер жалдаганга муктаждык болгон жокпу деген да. Бул бүт жалпы өзүнүн трюктарын өзү ойноду. Бул деген мушташ сценалар көп да. Анан каскадерлер мактады аянды, как актер катары мыкты даярдыкта экен деп. Анан бул айтып атат, жок, мен дагы бул мыкты даярдыгым эмес, былтыр мындан да катуу тебишчимин депчи. Жанагы клип бар го, мен былтыр мындан да катуу айдачымын деген. Бул спортту кичине таштап коюптур да ортодо, бир кыш, бир жылдай анан. Мага казак актерлорунун жаккан жери баары дебейм, эми көбүнчө өзгөчө жаштары өзлөрүнүн денесин чымыр алып жүрөт, спортко барышат, баягы ушундай ролдор келип калса дароо даяр болгонгочу. Ошол жагынан жеңил болду, мушташ сценаларды бат-бат эле тартып аттык. Кыргыз киносу мен баамымда уламдан улам сапатка көңүл буруп, уламдан улам жакшырып, акчаны көбүрөөк салып атканы байкалып туруп атат да. Айтпаңыз, акча аябай кетип атат. Ооба, акыркы убакта анткени көрүүчүлөр дагы баамчыл болуп калды, тандап калды, анан конкуренция көбөйдү бир четинен. Анан актерлордун гонорарлары да көбөйүп баштады, көп сурап баштады. Булар эми жаңы баштап, Кудайга шүгүр бизге повезло да, булар арзаныраак төлөп калдык кичине. Мисалы үчүн ал эми эми 3-чү киносуна көп сурайт. Ушинтип баштады. Анан команда дагы көп сурай баштады. Мындай четин чыгарып айтып коеюн, кинодо мисалы үчүн башка жумушта иштегендер болсо, киного келип иштесеңер акчаны жакшы табасыңар. Азыр аябай жакшы табылып калган. Анын үчүн болгону кинодо иштейм десеңер, үй бүлөңөрдү, ден соолугуңарды, психикаңарды баары үйүтүшүңөр керек да, баары өлөт болуп калган. Бирок ошончо акча салыш керек да. Ошончо акча салыш керек, аябай эле көп акча кетип калды азыр. Эми бирок бул башка рынокторго караганда, коңшу өлкөлөргө караганда аябай аз. Бул мисалы үчүн биздин бир кинобуздун бюджетин орус тасмалары бир күндүк съемкасына коротот. Же бир актеруна коротот. Да Кудайга шүгүр. Бирок бизде рынок кичинекей да. Аз эле кинотеатр бар, анан адамдын көбү барбайт азырчы. Мурун эми барып калды, айтайын деген баары барбайт да. Ошол себептен айла жогунан жалдырап башка коңшу өлкөлөргө чыгып атабызды, алып койгулачы, көрүп койгулачы депчи. Элдин саны да аз. Гонорарды көбөйтөбүзбү? Өзү жакшы болмок негизи. Мындан кийинкилерге. Көрөнгө мен негизи өзүм деле билбейм негизи стандарт кандай депчи. Аян мисалы үчүн аянга ыраазычылык айткым келет, себеп дегенде Казакстанда актерлорго көп төлөп берет. Анан мейли деп бизди түшүнүп, кыргыз актерлорун анча кыргыз актерлоруна караганда дагы арзаныраак келип берди. Чынында. Мен аян сага ошол үчүн рахмат айтпакмын, чоң рахмат сага. Өчтү көрдүм да, анан аягында көрүүчүгө бир тандоону өзүңүздөр чечип алыңыздар, өзүңүздөр тандап, калганын бүтүрүп коюңуздар деп мындай таштап коюпсуздар да. Биринчисинде анан ага ар кандай айткандар болду, эмне болду ошондо деген суроолор болду. Анан мында дагы ошондой сырлар болобу? Жок, мында ошол биринчисинен кийин биз биздин элге азырынча эрте экен, табыш мактаткан эрте экен, көп биздин кино көрүүчүлөрүбүз киного азыр көбүнчө эс алганы, анан бир эмоция алганы барат да. Бирок мен анысы деле чарчап келдим, мен киного келип атып ойлонушум керекпи дейт да. Мен киного келип эмоция алышым керек дейт. Ошол себептен биз эмоцияны көп бердик бул кинобузда биздин актерлорубуздун жардамы менен. Анан баардык нерселер кээ бир анча-мынча суроолор болушу мүмкүн. Бир купуялуулук калтырып койдук кээ бир жеринде. Бирок аягын жыйынтыктап бүтүрдүк. Менин оюмда мындай болду, аягы баягы
тергөөчүлөр бири жигит, бири кыз бала болуп атпайбы? Билбейм, мен сиздердин да оюңуздарды сурайын. Анан кыз баланы колдойт деп өзүнүн кесиптешин атып койду деп түшүндүм да. Көп эле ошентип түшүндү. Бул менин түшүнүгүм болду. Сизчи кандай түшүндүңүз? Менин оюмча деле ошондой болду, анткени айта берейинчи, тасмадагы эмебиздичи. Ооба. Мындай тасмада бир жагында карап турсам, башында эле болгон ушулчу. Балдарды вот Максат байкенин досторун түрмөгө кармай, түрмөдө эле эмес ал, эмне обезьянник сыяктуу камера Убактылуу убактылуу кармап ушинтип алып кетип баратканда бир доска илинген болот. Ошондо ошол Сүйүн эженин анан жана тергөөчүнүн сүрөтү илинип турган болот да, как пропавший без вести деп. Издөөдө. Ооба, издөөдө деп. Менин оюмча ошо экөө тигини атып туруп качып кетишкен деген ойдомун да. Анткени биз муну көрүүчүнүн сынына калтырганбыз, анан комментарийлерди окуйбуз да. Анан бизге да көп кайрылышты. Анан көпчүлүгү ошол вариантты тандашты. Кыз тирүү калды деп. Анан ошол себептен биз ошондой кылып учкай көргөзүп кеттик киного. Бирок биз муну буга жооп бербейли дегенбиз. Көрүүчү ким кайсыны кааласа, тиги эркек тергөөчү атты деп чечип алсын, ким кааласа тиги атты деп чечип алсын дегенбиз да. Буну кинолордо байма-бай эле колдонуп жүрөт, дүйнөлүк практикада. Бул открытый финал, ачык финал деп коет да. Бул көрүүчүнүн сыноосуна, таразасына калтырат. Деме окууңузду улантатасызбы? Ооба, быйыл бүтүрөм. Бүтөсүз, э? Англис тилинде суудай сүйлөйт бул кыз. Тоже деме эмес, бойдок кыз, жигиттер деп койдум. Канча жаштасыз? Мен 22-демин азыр. Сонун экен. Буюрса бүтсөңүз ушул актёрдук чеберчиликти улантып кетейин дейсизби? Ооба, планда бар. Мага негизи эле киного тартылган аябай жакты. Ошо 2020-жылы биринчи жолу бир мини сериалга тартылгам, андан кийин 2025-те улантып кеттим да ошо. Мен мисалы өзүмдү ушул киносферада көрүп атам. Буюрса дагы ролдор сунуш, жакшы ролдор сунуш келсе мен с удовольствием. Өлтүрүп салбаган, аягында өлбөгөн. Биринчи киносунда дагы каарман өлүп калат, экинчисинде өлүп калат. Апасынын жүрөгү ооруп баштаптыр. Мага даже эмелер көп жаза баштады Инстаграмгачы. Адеми айым, сиздин аткарганыңыз аябай жакты, таспаларыңыз жакты, бирок ушундай мүмкүнчүлүк болсо кийинки кинодо өлбөңүзчү деп сураганда. Азыр мүмкүнчүлүк жок болот. Ушундай роль берип атышат. Адеминин тубаса Кудайдан берген таланты бар, жөндөмү бар да. Негизи ушундай болот, талант жөндөмү бар да бул кызда. Анан мага эң жаккан жери эмне себептен Адемини тандадым? Анын укмуш ойнойчу тиги бул эмес, ал деле бар критерий, бирок эң башкы критерий менин кинодогу азыр Өч киносундагы каарманыбыз Адеминин копиясы да. Биз элестетүүбүз боюнча жаркыраган, ачык, күлүп турган. Анан келип эле мындай сценаны ойнош керек болду. Келген эле өзү азыр кандай болсо ушундай эле алып жүрөт да өзүнчө ачык, мындай эч кимге жаман ой жок, арам ой жок. Анан ушунусу чагып калды дагы непосредственность деп коет го, мындай бир өзгөчөлүгү жакты дагы ошол себептен алып калдык. А бул Адеми бир жакшы жери ушул өзүнүн кээ бир мүнөздөрүн, жашоосундагы аурасын кинодогу персонажда дагы өткөрүп бере алат да. Кинодо дагы ушундай ачык айрым мактап коеюн, реклама кылып. Рахмат. Режиссерлер чакырсын. Адемиге Инстаграмдан жазып атыптыр, сизге да жазып атышабы? Акырындан көрмандар пайда болуп атат да, Кыргызстандын аудиториясы. Жазып атат. Эмне деп жазып атышат? Жақсы, күшті. Мақсат деп жазат кажется. Мақсат да. Краш деп коюшат экен Мақсат, жүрек сынған жүрек жиберип. Жооп берип атасызбы? Ал? Жооп берип атасызбы? Кейбіреулеріне былай рахмет. Андай ұзақ жазғандар бар, тілек тілеп. Сондай бір күшті сөздер жазған кісілер бар. Фильмнен отзыв жазғандар бар, жеке. Сол кісілерге бір рахметімді айтып, кішкене ыстық ықыласымды айтып атам. А то кээ бир эмелер бар да, сообщениелер жөн эле салам, кандайсың дегендерге кантип жооп бербей эле. Сиз билесиз аларды? Жок, мен өзүм. Жок. Мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча айтып атам да, мисалы, баарына эле жооп бере албайсың. Мүмкүнчүлүк жок. Анткени кээ бирөө дагы таарынышат. Мен сага жазгам эле жооп бербейсиң деп, кээде ошо жазгандарды живой көрүп калсаң таарынып калышат да. Ошону айтып коеюн дедим. Ошондо сизге кантип жазыш керек? Толук узун кылып жазыш керек? Жок, жазыш керек деп айта албайм, просто эмелер бар да.
жөн эле мындай не кылып атсың деген. Адемиге катасы жок, грамматика бар. Журналист. Мен дагы аябай жаман кыйналып кетем ошо ката менен жазгандачы. Эми көрүүчүлөрдү киного чакырып коюңуздар. Кайсы жактан көрсө болот, качан көрсө болот? Чет өлкөлүктөр да бизди көрөт, аларга да кайрылып коюңуздар. Камераңа карап айтасыз да? Барыңыздарга салам. Биздин Өч эки карындаш тасмабыз уже 2 апрелден баштап бардык кинотеатрларда, Кыргызстандын бардык кинотеатрларында көрсөтүлүп жатат. Бардык областтарда, Бишкекте гана эмес. Ошондуктан көрүп, колдоп кетсеңиздер, биз аябай кубанабыз. Салам достор, кандайсыңар? 2 апрелден баштап Өч эки тасмасы Кыргызстанда бүкүл кинотеатрларда көрсөтүлөт. Ал Казакстанда буюрса бөлүшөтүн болобуз сиздер менен. Рахмет. Ооба. Буюрса биз быйыл көбүрөөк өлкөгө чыгууга аракет кылабыз. Бирок Кыргызстанда бардык кинотеатрларында кайсы область, район барып көрүңүздөр. Анан бир баса элеп кетчү нерсе 18 жаштан жогорку гана адамдар көрө алат. Анан менин апам менен бардым эле, анан балам менен бардым эле, анан көрө алган жокмун дегендер жакшылап карап барыңыздар, кино менен жакшылап алдын ала таанышып барыңыздар. Анан ошо колдоп коюңуздар кыргыз киносун. Силер канчалык көбүрөөк колдосоңуздар, кыргыз киносу ошончолук өнүгүп, сапатка, сандан сапатка өтүп баштайбыз. Чет өлкөлөргө чейин чыгып баштайбыз. Ошол себептен бири-бирибизди колдошубуз керек. Эмнеби кылбай эле, баягы көрө албастыктан арылып, бири-бирибизди колдоого өтпөсөк, биз алдыга жылып өнүгүп өсө албайбыз. Ошондуктан кыргыз элимде зордук, зомбулук болбосун, кыргызымдын кыздары дайыма эле эркелеп, бактылуу, бакубат жашоодо жашасын деген аруу тилегибиз бар. Сиздерге чоң рахмат серептерге чакырганыңыздарга. Анан мен учурдан пайдаланып, жалпы мен ушу Өч киносунда иштеген командама рахмат айткым келет. Чоң рахмат. Ар бирөөнүн эбегейсиз чоң эмгеги бар бул кинодо. Салымы аябай чоң, жакшы адамдар иштеди. Жана жалпы эле актёрдук составка, анан башка каармандарга дагы сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми буюрса Өч киносунан кийин мен дача алсам, сиздерди чакырам деп. Сизге да чоң рахмат. Аябай жакшы, кызыктуу жана мындай тажрыйбага бай десем болобу? Ушундай эме долбоорлордун бири болду. Рахмат. Көп рахмет Жомобекке. Мага осундай үлкен возможность бергениңизге. Өйткөнү максат рөлү мен үчүн жүрөгүмдөн оюп туруп бир эрекче орун алатын рөлдөрдүн бири болуп калды. Катты кубанычтымын. Осы именно максатты мен ойнаганыма. Рахмат. Неме эгерде неме этсеңиздер, Аян Инстаграм кандай эле? Аян Батырул. Аян Батырул деп издей берсеңиздер табасыздар. Адемикинди айталы? Меники Адеми Абаскан. Меники Шамил, анан ылдыйжана сызыгы бар, анан Бек. Жазып коелу. Мен дагы бойдокмун баса. Мен жанатан бери эле башка каармандарга. Ооба, мен качан сурайт десем сурабай койдум, өзүм айттым айла. Бойдокмун, сүйлөшкөн кызым да жок. Режиссер десе эле мунун жанында кыздар көп деп карабай, мен жалгыз калдым. Болбосо бир да кыз жок. Канча жаштасыз? 34-кө чыгып кеттим. Болду, бүтүрөлчү интервью. Шамил экен баш ооруп кетти. Өч эки тасмасына да барып көрүп, көз карашыңыздардын өзгөрүүсүнө балким таасир берип калаттыр. Мен да буюрса барам деп турам. Буюрса бул курам мени чакырам деп айтты. Ошон үчүн барыңыздарды чакырабыз. Бизде бүгүн конокто азыркы учурда интернетти жарып аткан Өч эки тасмасынын башкы каармандары жана сценарийин жазган, ошондой эле режиссеру болду. Режиссер сценарист Шамил Бек, башкы каармандар Аян Батырбек жана Адеми Абасканова. Мен аты жөнүм Алтынай Танашева. Жакшы туруңуздар.